Кайрадан орун алмашуу. Балбак Төлөбаев жаңы вицелерди дайындады. Бишкек мэриясында кайрадан кадрды калмашуу болуп, Алмаз Бакетаев биринчи вице-мэрликке кайтып келди. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Анын ордундагы Нариман Түлеев иштен бошотулган. Ал эми социалдык суроолор боюнча вице-мэрликке Айжан Чыныбаева дайындалды. Тиешелүү токтомдорго шаарга жаңы эле башчы болуп келген Балбак Төлөбаев кол койгону белгилүү болду. Була Спутник KG. Алмазбек Атамбаев номер 47 абакка которулуп ачкачылыгын токтотту. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкектеги номер 47 абакка которулду. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына анын адвокаты билдирди. Анын айтымында Атамбаев суранычы аткарылганына байланыштуу ачкачылыгын токтотту. Азыр ал акырындык менен ачкачылыгын токтото баштады. Кан басымы төмөн болчу. Азыр турукташып калды. Номер 47 колониядан аны дарылашат, деди адвокат. Эскерте кетсек, буга чейин Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагынан номер 1 тергөө абагына которулган. Буга байланыштуу мурдагы президент ачкачылык жарыялаган болчу. Булак Спутник KG. Пакистан Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизди. Пакистанын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын бардыгын кара тизмеге киргизди. Бул тууралуу Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Анда айтылгандай, мекеме бул маалыматты Пакистандын Кыргызстандагы элчилигинен алды. Бул жагдай Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистанын медициналык кеңешинен милдеттүү медициналык экзаменден өтпөй калганы себеп болгон. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылган эмес. Маселени билим берүү жана илим министрлиги медициналык багыттагы адистер даярдаган жогорку окуу жайлардын ректорлору менен чогуу 28 октябрда талкуулады. Булак Азаттык. COVID-19 дагы бир адам каза болду. 522 бейтап жаңы катталды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 29 октябрдагы маалыматына караганда, кечээден бери бул илдеттен бир адам каза болду. Көз жумган бейтап Баткен облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1139 адамга жетти. Акыркы бир күн ичинде вирустагы 522 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында жана Баткен, Жалал-Абад, Ош, Чүй облустарында. Оору жуккандардын жалпы саны ошентип 57 798 кишиге жетти. Булак Азаттык.